Бардыгыбыз чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн, биздин ырайымдуу, ыйык асмандагы Кудай Ата. Кудайдан алыстап күнөөгө баткан күнөөкөрлөрдөн элек бардыгыбызды өзүңүз аяп, Ыйса Теңир биз үчүн жазага тартылып, сотко барып, биздин кетирген күнөөлөрүбүз үчүн соттолуп, биздин эмгегибиз эмес өз ырайымынын негизинде куткарып алып, өз балдарыңыз кылып, түбөлүктүү асман падышачылыкка бара турган даңктуу үмүт бергендигиңиз үчүн бардык ырайым үчүн ыраазычылык билдирип, бүт алкычты даңктоолорду сизге гана арнайбыз. Бул саатта Ыйса Машаяктын ыйык каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын бардыгы чогулуп, сиздин ырайымыңызды даңкташ үчүн, сөзүңүзгө үйрөнүш үчүн, сиздин денеңиз болгон жыйында, баарлашууда чогуу болгонго жардам бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта дагы биз менен чогуу экениңизге ишенебиз. Ар бир адамды өзүңүз жетектеп, керектелүүчү ырайымга толтуруп, ар бир адамга керектелүүчү татыктуу ырайымыңызды төгүп берип, бир дагы адам алсыз болбошуна жардам бериңиз. Дагы да болсо куткарыла элек биздин бир туугандар, жакындарыбыз, тааныш адамдарга биз кайраттуулук менен жакшы кабарды жеткире тургандай кылып жардам бериңиз. Мамлекеттеги биздин бардык жыйындар кыйынчылыктарга карабастан өз ишенимин сактап келе жаткан чет мамлекеттеги бардык биздин бир туугандарга, жыйындарга ыйык рухтун жетеги менен толуктап, сиздин жакшы кабарыңызды, эркиңизди аткаруу менен көптөгөн мактоолорду сизге арнайлык. Ар бир убакта бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү берип, биз бара турган жолду ачык айкын кылып көрсөтүп бергендигиңиз үчүн, ырайымга толтурган Кудай сизге ыраазычылык билдирүү менен биз кандайча туура жашаарыбызга Кудай өзүңүз үйрөтүңүз. Ар бир айтылган сөз менен биз бекемделгей тургандай бололу. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Даңктоо группасын чогулгабыз. Sevgi
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Римдиктерге жазылган кат 8-бөлүмдө ачабыз. Римдиктерге жазылган кат 8-бөлүм. Римдиктерге 8-бөлүм 16-аяттан баштап 18-аятка чейин окуйбуз. Римдиктерге 8-бөлүм 16-дан 18-аяттарга чейин окуйбуз. Ошол рухтун өзү биздин рухубузга Кудайдын балдары экенибизди күбөлөндүрүп жатат. Эгерде балдары болсок, анда мурасчылары да болобуз. Машаяк менен бирге даңкталыш үчүн аны менен бирге азап тартып жатсак, анда Кудайдын мурасчыларыбыз. Машаяк менен мурасташпыз. Анткени келечекте биздин ичибизде ачыла турган даңкка салыштырганда, азыркы учурда тартып жаткан азаптар эч нерсе эмес деп ойлойм. Ушуга чейин окуйбуз. Кудайдын адамдарга берген эң чоң белеги деп аталган теманы мен сиздерге көп жумадан бери айтып келе жатамын. Куткарылууга ээ болгон, Кудайдын ырайымына ээ болгон адамдардын бардыгы машаякчылар катары кандайча жашашы керек деген көйгөй өтө маанилүү болуп саналат. Анткени Кудайдын балдары катары бул дүйнөдө куткарылууга чейин жашаган дененин кумарлары же болбосо ойлору менен жашаганыбызга Кудай жол бербейт. Же болбосо бул дүйнөнүн адамдарына окшоп үмүтсүз баракерчилик жашоого берилип жашообузду Кудай каалабайт. Анткени ыйык жазууда Кудайдын бизге берген ырайымы канчалык улуу экендиги, анын бизге арнаган сүйүүсү канчалык чоң экендигин бизге үйрөтүп келет. Кээ бир адамдар өтө улуу ырайымга ээ болду, бирок ошол ырайымды тескерисинче жакшылыкты билбеген, жамандык менен, кастык менен кайтарган адамдар бар. Ал адамды адам деп аттаганга дагы мүмкүн эмес болот. Андан сырткары көптөгөн адамдар куткарылууга ээ болушту. Бирок куткарылбаган адам сыяктуудай бул дүйнөнүн ар кандай азгыруусуна берилип, өзгөрүлө турган жашоону көрсөткөндүн ордуна өзү каалагандай жашоо менен жашап келе жатат деп ойлойм. Кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын убагына өтө аз убакыт калды. Филиппиликтер 3-бөлүм 21-аятта карай турган болсок, Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келгенде, экинчи жолу келгенде биздин даңкынан ажыраган денебизди өзгөртөт дагы өзүнүн даңктуу денесиндей кылат. Биз азыр кийип турган бул биздин денебиз. Ушул денеде Кудайдын астына келе албайбыз. Мисалы үчүн, бактын жалбырактары менен азыктанган гусеница кантип көпүлөк болуп асманга учуп кетет эле. Ошондой эле биздин денебиз менен Кудайдын астына бара албайбыз. Ошондуктан анын даңкынан ажырап калган биздин денебизди биринчиден өзгөртөт дагы, анын даңктуу денесиндей кылып, андан кийин Ыйса Машаяк менен жолугушабыз. Ага чейин биздин оюбуз, биздин жашообуз сөзсүз түрдө Машаякка окшош жашоо болушу керек. Акырындык менен биздин сүйлөгөн сөздөрүбүз, ойлогон ойлорубуз, кылган кыймыл аракетибиз, же болбосо жашаган максатыбыз, ошонун баардыгы ыйык жазууда жазылгандай сөзгө дал келе турган жашоо болушу керек. Биринчи жакан 3-бөлүмдө жазылгандай, биз Кудайдын балдарыбыз, бирок эмне болорубуз бизге айкын боло элек. Биз Кудайдын балдары болдук, бирок учурунда биз ооруп калышыбыз мүмкүн, чарчап калышыбыз мүмкүн, бирөөлөр бизди барк албагандык кылып мамиле кылышы мүмкүн, же болбосо кедейчиликте жашашыбыз мүмкүн. Бирок ошого карабастан сырткы адам карып бара жатса дагы ички адам күндөн күнгө жаңыланып турушу керек. Мисалы үчүн, ошол курт гусеница
7 жылдан кийин өз калыбына келтирилет дагы, өз формасына ээ болгондой эле биз Ыйса Машаяк келгенде денебиз өзгөрөт дагы, даңктуу денеге айланабыз. Машаяк ушундай үмүт бизге берген. Машаяктан ушундай үмүт кылган адам, ал кандай таза болсо, өзүн ар дайым тазалап турган болот, ыйыктап турган болот. Мурунку жумаларда биз сиздер менен айтып кеткенбиз, Эфестиктер 2-бөлүм 8-аятта, ырайымдын негизинде ишеним аркылуу куткарылдыңар. Бул силерден эмес, бул Кудайдын белеги. Кудайдын адамдарга берген эң улуу белеги. Мисалы үчүн, белек кылган адам акчаны төлөйт дагы, андан кийин бекер белекти арнайт. Бирок бизге берилген белек бул дүйнөнүн бир нерсесине дагы алмаштырууга мүмкүн эмес, салыштырууга мүмкүн эмес. Мындан дагы артык ишти Кудай аткара албай турган чоң белекке ээ болгонбуз. Дүйнөнү Кудай өз сөзү менен жараткан, бирок куткарылуу үчүн Кудай сөзү менен аткарууга мүмкүн эмес болгондуктан өзүнүн жалгыз уулун бул дүйнөгө жиберип, ал жазага жана каргышка калып бизди куткарып алыш үчүн өзүн көптөгөн адамдар үчүн кун катары берди дагы, бизди кулчулуктан куткарып алды. 1 Тимотей китеби 2-бөлүмдө 6-аятта айтылат. Ыйса Машаяк бардык адамдар үчүн өзүн кун катары берди. Мисалы үчүн, бир адам кулчулукка сатылып жаткан учурунда өлүмгө дуушар болгон ошол кул адамды сатып алыш үчүн анын акысын төлөшү керек. Чынжырга байланган ошол кулду эркиндикке чыгарыш үчүн акы төлөнөт, же болбосо акчасы, баасы берилет. Биз дагы кулчулукта жашап жаткан учурда, шайтандын бийлиги астында жашап жаткан учурубузда Ыйса Машаяк келди дагы, бизди ошол өлүм орунан куткарып алды. Күнөө үчүн жаза өлүм болгондуктан ошол өлүмдөн куткарып алды. Биз бара турган жол түбөлүк жаза жана түбөлүк каргыш өлүм эле. Бирок Ыйса Машаяк биз үчүн өз жанын кун катары берди дагы, бизди бардык күнөөдөн куткарып алды. Ошондуктан бизге берилген куткарылуу бул Кудайдын эң чоң, эң улуу белеги деп аталат. Ошол улуу белек жөнүндө биз сиздер менен басым жасап, ошол тема жөнүндө сүйлөшүп келе жатабыз. Жаңыдан куткарылууга ээ болгон адамдар болгондуктан күнөөлөрүбүз кечирилди, куткарылды, жаныбыз куткарылды. Жаныбыз куткарылгандыктан, күнөө жок болгондуктан эми биз сотко келбейбиз. Андан сырткары акталдык. Биз эч кандай бир адил иш кылган жокпуз, бирок Кудай өзүнүн ырайымы аркылуу бизди актап койду, адил адам кылды. Ошондуктан Римдиктер 4-бөлүм 25-аятта дагы айтылат. Ыйса Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлүмгө кыйылган, жана акталышыбыз үчүн ал тирилген. Ыйсанын өлүмү менен биздин күнөөлөрүбүздүн бардыгы кечирилди. Ал эми тирилүүсү менен бизди актады. Эфестиктер 2-бөлүм 1-аятта, кылмыштарыңардын жана күнөөлөрүңөрдүн айынан өлгөн силерди тирилтти. Кылмыштарыңар жана күнөөлөрдүн айынан өлгөн силердин жаныңарды ал тирилтти. Демек, куткарылган учурда биздин өлүк болуп саналган жаныбыз Кудайдын керемет күчү аркылуу тирилди. Андан сырткары түбөлүк өмүргө ээ болдук. Түбөлүк өмүргө ээ болгон адам, ал өлбөйт, түбөлүк өмүргө ээ болсун. Менин сөзүмдү угуп, мени жиберген Кудайга ишенген адам, ал түбөлүк өмүргө ээ, соттолбойт жана өлүмдөн өмүргө өткөн адам болот. Түбөлүк өмүр деген түбөлүк өлбөстөн жашай турган адам. Андан сырткары жогорудан төрөлдүк. Кудайдын балдары катары төрөлдүк. Биздин денебиз, ата энебиз бизди төрөгөндүктөн денеде төрөлгөнбүз, ал эми жаныбыз руханий жактан Кудай бизди төрөдү. Жакан 1-бөлүм 13-аятта адамдын каалоосу менен эмес, кандан дагы эмес, Кудайдан төрөлдүк.
Жакып 1-бөлүм 18-аятта айтылат. Өзүнүн каалоосу боюнча чындык сөз аркылуу ал бизди жаратты. Сөз аркылуу бизди жаратты. Ошол себептер менен биз жогорудан төрөлгөн адамдар болдук. Жогорудан төрөлгөндүктөн эми төрөлгөндө ата эненин баласы болгондой эле биз ыйык рух аркылуу төрөлгөн болсок, демек Кудайдын балдары болуп калдык. Анын бардыгы Кудайдын ырайымы аркылуу, бекер бардыгыбызга бирдей берилген нерсе. Кудайдын бизге берген эң чоң белеги ал комплекстүү же болбосо комплект менен берилген белек деп айтабыз. Аны менен бүтүп калган жок, бир аз дагы тема калды. Эки нерсе жөнүндө айтып кетейин дедим эле. Римдиктер 8-бөлүм 16-аятта мураскорлор болгонубуз жөнүндө айтылат. Кудайдын балдар экенибизди күбөлөндүрүп жатат. Ыйык рух дайыма биз Кудайдын балдар экенибизди күбөлөндүрүп келет. Ишенишибиз үчүн эмес, ишенгендиктен ошол жөнүндө күбөлөндүрүп келет. 1-Корунтуктар 2-бөлүм 12-аятта Кудайдан келген рухту кабыл алганбыз. Кудайдын бизге эмне бергенин билишибиз үчүн Кудайдын рухун кабыл алганбыз. Кудайдын ырайымын кабыл алганбыз. Эми биздин ичибизде жашаган ыйык рух ошол жөнүндө күбөлөндүрөт. Биздин ичибизде жашаган ыйык рух дайыма Кудайдын балдары экенибизди бизге күбөлөндүрүп келет. Кээ бир адамдар куткарылдым, бирок күнөөлөрүм кечирилди деген нерсеге ишенбейт. Ошондуктан куткарылыш үчүн эң биринчиден анын күнөөлөрү кечирилиши керек. Күнөөлөрү кечирилгенине ишенип, бирок жогорудан төрөлгөнүнө ишенбеген болсо, ал дагы туура эмес болот. Ошондуктан бардыгын туура жана жиркилең түрдө толук кандуу биз түшүнүшүбүз керек болот. Кудайдын балдары болдук. Кудайдын балдары болгон болсок, сөз түрдө Кудайдын мураскорлору болобуз. Атасынын баласы катары төрөлгөн боло турган болсо, биз дагы Кудайдын балдары болобуз. Кээ бир адамдар айтат, бул жерде балдары, бул жерде кыздары отурат деп. Кудайдын кыздары болбойт. Эмне үчүн? Анткени Ыйса Машаяк Кудайдын жалгыз уулу. Кудайдын балдары болуп калгандыктан эми биз ага Абба, ата деп кайрылабыз. Кудайдын балдары катары төрөлгөн болсок, анда анын мураскорлору болобуз. Атабыздын үйүндөгү бардык жакшы нерселерине ээ боло турган адамдарбыз. Мурас катары ала турган мураскорлорбуз. Башкача сөз менен айта турган болсок, атасынан берилген нерсенин бардыгын алып кете турган адам. Балдары болгон болсок, демек биз анын мураскорлору дагы болобуз. Кудай менен чогуу боло турган эң таң калыштуусу Ыйса Машаяк биз менен бирдей мураскор болдук. Бардыгыбыз бирдей. Кудайдын балдары өтө көп. Машаяк менен чогуу болгон мураскорлор. Машаякка окшош Машаяктыкындай даңкты бизге берди. Көптөгөн бир туугандардын ичинен Ыйса Машаяк туну болду. Тун уулу болду. Бул дүйнөгө Ыйса Машаяк аркылуу көптөгөн Кудайдын балдары төрөлгөндүктөн, ошол бир туугандардын ичинен туну болуш үчүн Машаяк менен чогуу даңкка ээ болушубуз үчүн, ал үчүн дагы азап тартканга дагы даяр болушубуз керекпиз. Кээ бир адамдар, көптөгөн адамдардын астында бир өзүн көрсөткөндүгүн же болбосо өзү сүйлөп чыкканды даңкка ээ болдум деп ойлошот. Ал дагы туура эмес деп айта албайм, бирок ыйык жазууда жазылган даңк менен
бул дүйнөнүн даңкы деп катары, мактоо катары кабыл алган адамдардын ортосундагы өтө чоң айырмачылык бар экендигин эске сала кетишибиз керекпиз. Анткени Кудайдын берген даңкы, түбөлүк өмүр менен даңк, андан кийин ыйык деген сөздөр негизинде Кудайга гана таандык сөздөр экендигин биз билебиз. Кудайдын өмүрүнө ээ болгон адамдар болгондуктан Кудай түбөлүк жашагандай биз дагы түбөлүк өмүргө ээ болдук. Ыйса дагы Еврейлерге 1-бөлүм 3-аятта Ыйса Кудайдын табиятынын толук көчүрмөсү. Ал Теңирдин даңкын чагылдырып турат. Ыйса бирок Израиль эли Ыйса Кудай өзү экендигин билишкен эмес. Кудайдын даңкы бизге чагылдырылган. Машаяк менен чогуу ошол даңкка ээ боло турган адамдар болдук. Кийинки аягын карап көрө турган болсоңуздар, бир шарт жазылат, шарт каралган. Ким даңкталгысы келсе, ал аны менен чогуу азап тартканга даяр болушу керек. Теңирдин даңкын чагылдырган Ыйса Машаяк асмандагы өзүнүн даңкын таштап бул дүйнөгө келген элек. Күйөөгө чыга эле кыздын курсагын 9 айга убакытка алат дагы, андан кийин сарайдагы акырга жаткырылган, ошол жерге төрөлгөн. Мейманканада эмес, сарайдагы акырда. Акыр деген сөздү билесиздер да, ал малга жем салынган жер. Дүйнөдө күнөө толгон дүйнөгө келген, андан кийин 30 жыл бою устанын баласы катары бул дүйнөдө жашаган. Кудай өзү адамдын кебетесинде бул дүйнөгө келет дагы, өзүн ушунчалык басынткан элек. Чындыгында Ыйса Иерусалимдин хан сарайында төрөлүшү керек эле. Ошондо жүйүттөрдүн жаңы төрөлгөн падышасы кайда деп чыгыштан анын жылдызын көрүп таазим кылганы келишкен элек. Кандай болгон күндө дагы ал өзүн басынтуу менен адамдын кебетесинде бул дүйнөгө келген Ыйса Машаяк. Бул дүйнөдө кандай азап кайгы болсо, ошонун баардыгын сыноодон башын өткөргөн. Сыноодон өткөн, бирок анда бир дагы күнөө жок элек. Андан сырткары күнөөсүз Ыйса Машаяк көптөгөн учурда Кудайдын даңкын жана Кудайдын керемет күчүн күбөлөндүргөн. Бирок Израиль эли аларды болсо Римдин кол алдынан бошотуп алат дагы, эгемендүүлүктү алып келе турган падышаны күтүшкөн эле. 1-Кориндуктар 2-бөлүм 8-аятта Израиль эли жөнүндө айтат: эгерде алар түшүнүшкөн болсо, даңктуу Теңирди айкаш-чыгачка кадашмак эмес. Билбестик же болбосо түшүнбөстүк бул күнөө болуп саналат. Мыйзамды аткарбаган күнөө же болбосо бурканга табынган күнөө үчүн ал өзүнүн жазасын алат. Ошол Израиль учурундагы эң эле чоң күнөө үчүн алар Вавилонияда 70 жыл кулчулукта жашашкан эле. Бирок Теңирди айкаш-чыгачка кадашкандыгы үчүн алар болгон күнөөнүн кетиришет дагы, андан кийин болгон жазанын баардыгына тартылышат. Израиль эли өзүнүн жерине келген Ыйса Машаякты, Теңирди кабыл албастан адан баш тартышат. Тескерисинче анын каны биздин жана биздин балдарыбыздын моюнда болсун деп жооп бергендиги үчүн 2000 жыл бою көптөгөн Израиль эли өтө кайгылуу тарых менен жазага тартылышкан элек. Уругу менен толугу менен
өлтүргөнгө чейин барган эле. Ыйса Машаяк көрсөткөн ырайымды алар кабыл алышкан жок. Өзүнүн ташбоор болуп катып калган жүрөгүнүн азабынан канчалык аларга кайрылып куткарылгыла, ишенгиле дегенде алар баш тартышкан. Ошондуктан Кудайдын берген улуу белегин кабыл алгандын ордуна билбестик, түшүнбөстүк күнөө кетиришет. Ошол себептер менен биз Кудайдын балдары болдук, Кудайдын даңкына ээ боло турган адамдар болуп калдык. Даңк деген сөздү айтканда баардык эле адамдар жакшы түшүнө беришпейт, сиздерге деле жакшы жетпей жатса керек. Кудайдан кийин эле экинчи орунда турган, даңкка ээ болгон булар периштелер. Периштелерден дагы ылдый турган бул адамдар. Бирок Кудай бизге куткарылуу берүү менен ошол периштелерден дагы бизди өйдө жогору коюш үчүн, периштелерден дагы өйдө тура турган даңкка ээ болушубуз үчүн, бул дүйнөнүн кандай бир нерселер болбосун аны менен сөз менен жеткирүүгө мүмкүн эмес нерсеге ээ болгонбуз. Бул дүйнөдө байлыкка ээ болгон, бийликке жеткен, күчү бар адамдар, даңкка ээ болгон, мактоого ээ болгон күндө деле Кудайдын берген даңкына, мактоосуна салыштырууга мүмкүн эмес. Анткени бул дүйнөнүн даңкы, мактоосу ал оюнчук менен ойногон сыяктуудай эле болуп калат. Ошондуктан биз Машаяк менен чогуу даңкталышыбыз үчүн аны менен чогуу азапка дагы даяр болушубуз керекпиз. Ыйса Машаяк даңкталганга чейин биринчи баардык азаптарды өз башынан өткөргөн. 1 Петр 1 бөлүм 11 аятта Машаяктын тарта турган азаптарын, андан кийин даңкка коштолору жөнүндөгү сөз алдын ала айтылган жолбосо күбөлөндүрүлгөн элек. Ыйса Машаяк кандай азаптарды башынан өткөрөт жана кандайча даңкталат, ошол жөнүндө алдын ала күбөлөндүрүлгөн. Лука 24 бөлүм 17 аяттан баштап айтылат. Ыйса Машаяк кайрадан тирилгенден кийин эки шакирти кайгырган бойдон өз мекенине бара жаткан учурда Ыйса Машаяк алардын астына келет, бирок алар Ыйсаны тааныбайт. Башка образда пайда болгондуктан силер эмне жөнүндө сүйлөшүп келе жатасыңар деп, эмнеге капалуусуңар деп сураганда, ушул күндөр Иерусалимде болуп өткөн окуяны жалгыз эле сен билбейт окшойсуң деп. Назареттик Ыйсаны эмне кылышканын билбейсиңби? Ал Кудай алдында, эл алдында иши менен да, сөзү менен да күчтүү пайгамбар болчу эле деп. Римден куткарып ала турган Машаякты жолбосо падышаны күтүп келишкен эле. Ыйса Машаяк алар менен чогуу болуп, акылсыздар, кандайча силер пайгамбарлардын айткандарына оңой менен ишенбейсиңер? Өзүнүн даңкына ээ болордон мурун ал бардык азаптарды башынан өткөрүш керек экендигин билбейт белеңер. Пайгамбарлар аркылуу пайгамбарчылык айтылбады беле? Ошондуктан Ыйса Машаяктагы даңкталыш үчүн биринчиден бардык азаптарды өз башынан өткөрүш керек эле. Азап деген нерсе бул эң эле аянычтуу жаза катары. Ыйык, даңктуу Ыйса Машаяк эң эле көп күнөөкөр катары өлүм жазасына тартылган, анын бетине түкүрүшкөн, кол менен, шапалак менен дагы аны шылдыңдап, аеосуз сабалап келишкен элек. Аеосуз ага мамиле кылып, айкаш чыгашты ага көтөртүп, Голгофа деп аталган жерге чейин сабап барышкан элек. Эртең мененки 9-дан түштөн кийин саат 3-кө чейин 6 саат бою айкаш чыгашта кадалып турган эле.
бардык канын төгүү менен ал бардык кайгыны, азапты башынан өткөргөн. Андан сырткары дагы Ыйса Машаяк канчалаган азапты башынан өткөргөн эле. Ыйса Машаяк ошол азапты башынан өткөрүү менен бизге куткарылууну алып келди. Андан кийин даңкталды. Биз дагы Ыйса Машаяк менен чогуу даңкталышыбыз үчүн биринчиден ошол азапты башыбыздан өткөргөнгө даяр болушубуз керекпиз. Филиппиликтер 1-бөлүм 29-аятта силерге Машаякка ишенүү гана эмес, ал үчүн азап чегүү артыкчылыгы дагы берилген эле. Бизге ырайым бергенинин себеби куткарылууну бергени. Ага ишенип куткаруу эле тим болгула дебестен азап тартууга дагы мүмкүнчүлүктөрдү же болбосо ошол артыкчылыкты берген. Азапты бардык эле адамдар жакшы көрбөйт. Даңкты жакшы көрүшөт, бирок азап деген нерседен адамдар качышат, жактырбайт. Бирок азапты биз сөзсүз түрдө башыбыздан өткөрүшүбүз керекпиз. Машаякка жөн эле ишенбестен ал үчүн азап тартканга чейин даяр болушубуз керекпиз. Андан кийин 1 Петир 2-бөлүм чогуу ачалы. 1 Петир 2-бөлүм. Петердин жазган 1-каты 2-бөлүм 21-аят. Анткени силер ушуга чакырылгансыңар, себеби Машаяк да биз үчүн азап тарткан. Анын изи менен басышыбыз үчүн ал бизге үлгү калтырып кеткен. Силер ушуга чакырылгансыңар. Куткарылган адамдарда айтылат. Анткени силер ушуга чакырылгансыңар. Машаяк да биз үчүн азап тарткан. Анын изи менен басышыбыз үчүн ал бизге үлгү калтырып кеткен. Азаптын изин басышыбыз үчүн, теңир менен чогуу даңкталышыбыз үчүн, аны менен чогуу азаптан өтүшүбүз үчүн бизге үлгү катары бардыгын көрсөткөн. Ал жөнүндө ойлонуп көрдүңүздөр беле? Же жөн эле даңкка ээ болобуз, мактоого ээ болобуз деле ошону эле ойлоп көрдүңүздөр беле? Элчи Павыл айтат: азыр бул дүйнөдө жашап жаткан машаякчылардын азаптары даңк менен салыштырууга мүмкүн эмес. Анткени азап өтө кичинекей эле нерсе, ал убактылуу. Азап тарткан учурда деле биз өлгөнгө чейин барбайбыз го. Эгерде аны менен чогуу чыдаган болсок, анда чогуу падышачылык кылабыз. Анын изи менен басышыбыз үчүн ал бизге үлгү калтырып кеткен. Эгерде ким мен артыман ээрчи турган болсо, ал өз айкаш-чыгачын мойнуна алсын дагы артыман ээрчисин дейт. Өзүнүн ою, өзүнүн идеясы, өзүнүн пландары, бардык нерседен баш тартуу керек. Анда эмне кылышы керек? Кудай ал адамга жаңы ойду берет, жаңы максатты берет, жаңы ыкманы берет, жаңы жолдорун ачып берет. Машаякчы ал Машаяктын артынан ээрчүү менен өзүнүн бардык нерсесинен баш тартып, өз айкаш-чыгачын көтөрүү менен анын артынан ээрчиши керек. Айкаш-чыгачты көтөрүүсү ал азапты билдирет. Даңктын айкаш-чыгачы эмес, азаптын айкаш-чыгачын көтөрүшү керек. Эч кандай күнөөсү жок эле Ыйсада. Бирок бул мен көтөргөн айкаш-чыгачым деп эч бир үн чыгарбастан өз жолу менен барган эле. Ыйсадан кийин анын шакирттери, элчилер дагы, элчи Петир дагы аягына чейин жакшы кабарды таркатуу менен
Ал Айкашчыгачка тескерисинен кагылып өлтүрүлгөн. 12 шакирттин ичинен эң эле биринчи өлтүрүлгөн бул Жакып эле. Жакыптын бир тууганы Жакан элчи ал эң акырына чейин Патмос аралына чейин барып Кудайдын сөзүн жазган. Андан кийин Томас темир дубинка менен дагы сабалган. Бир эле Исанын шакирттери эмес, андан кийин жашаган элчилердин убактысы болгон, элчилерден кийин көптөгөн ишенген бир туугандар бар эле. Алар дагы элчилердин артынан ээрчип жүргөн ишенген адам. Бизге дагы жакшы кабар сөзү жеткирилиши үчүн көптөгөн ишенген адамдар азап кайгыны баштарынан өткөрүп келишкен элек. Ошол азап кайгылар аркылуу жакшы кабар бүгүнкү күндө бизге чейин дагы жетти. Өзгөчө гана адамдарга ошол азаптар берилбейт. Кимде ким бардык өз жашоосунан баш тартып, Машаяк үчүн жашайм деп Айкашчыгачын көтөрүп, Машаяктын артынан ээрчиген болсо, ал адамга дагы азап берилет, азаптар келет. Анын бардыгы даңк менен коштолот. Мисал үчүн бүгүн $100 банкка тапшырсаңыз, 3 жылдан кийин сизге канча деп айтайын, 100 миллион эсе, 10 миллиард доллар берем десе, сиз бүгүн $100 тапшырат белеңиз же жокпу? Албетте бул дүйнөдө андай иш болуп өтпөйт. Бирок Кудай кандай убада берген болсо, сөзсүз түрдө убадасын ишке ашыруучу Кудай. $100 тапшырсаң, 10 миллиард доллар аласың десе, албетте андай бүгүн мүмкүн эмес. Бүгүн биз кичинекей азапты башыбыздан өткөрө турган болсок, чыдаган болсок, бир аз убакыт өтпөй эле Иса Машаяк бул дүйнөгө келген учурда ушунчалык керемет даңкка, сөз менен жеткире алгыс даңкка ээ болобуз. Еврейлерге 5-бөлүм. Еврейлерге жазылган катты чогуу ачабыз, 5-бөлүм. Еврейлерге 5-бөлүм 8-аят. Еврейлерге жазылган кат 5-бөлүм 8-аят. Ал Кудайдын уулу болгонуна карабастан азап чегүү аркылуу моюн сунууга үйрөндү. Жеткилеңдикке жеткен, ал өзүнө моюн сунган адамдардын баары үчүн түбөлүктүү куткарылуунун булагы болуп калды. Ал Кудайдын уулу, жалгыз уулу болгонуна карабастан азап чегүү аркылуу моюн сунууга үйрөндү. Мунун мааниси кандай деп ойлойсуздар? Филиппиликтер 2-бөлүм 7-8 аяттарда Кудайдын бейнеси болгонуна карабастан өзүнүн тең деген олжо деп эсептеген жок. Бирок адамдын кебетесин кийип, өзүн басынтат дагы өлгөнгө чейин тил алчак болуп басынтат. Өлгөнгө чейин өзүн басынткан. Айкашчыгачка кадалган Иса Машаяк бизди куткарып алыш үчүн негизги максаты эле. Бирок андан дагы бийик турган нерсе Кудайдын, Атанын эркин аткарыш. Ата сенин каалаганыңдай болсун, мен каалагандай эмес, сенин каалаганыңдай болсун деп кайрылат. Эгерде Иса Машаяк өлбөсө, анда биз кантип куткарылууга ээ болот элек? Ошондуктан ал өлгөнгө чейин, Айкашчыгачта өлгөнгө чейин тил алчак болгон элек. Иса Машаяктагы Иса өзүнүн башынан өткөргөн азап аркылуу моюн сунууга үйрөнгөн элек. Эгерде тил алчак болбосо, биз дагы өтө ыңгайлуу, жакшы шарттарда жашап, жакшы кабарды тарката турган болсок, албетте ал жакшы. Бирок биринчиден биз азапка карабастан өзүбүздүн ишенимибизди сактай ала турган, тил алчак боло ала турган жашоого умтулушубуз керекпиз. Кудай ошол нерсени бизден көргүсү келет. Жакшы ыңгайлуу жашоодо адам руханий жашоодо жакшы жашап жаткандай көрүнөт, бирок кичине эле азап
башына түшө турган болсо көп эле адамдар кыйналып баш тартат. Кээ бир адамдар көп эле учурда ыйсадан баш тартышат да гана дүйнөгө кайтып кетишет. Же Машаяк үчүн жашаган жашоо адилетсиз деп ойлойсуздарбы? Биз үчүн деле Ыйса Машаяк өлдү го. Кудай ошол нерсени жактырат. Кудайга жага турган нерсе. Азап башыбыздан өтөт деп эле канчалаган чоң азап өтмөк беле. Биз дагы азап кайгы аркылуу тил алчак, моюн сунууга үйрөнүшүбүз керекпиз. Ошол себептер менен куткарылууга моюн сунган адамдарга Кудай өз батасын, куткарылууну гана кубанып отура бербестен азап кайгыга дагы даяр болушубуз керекпиз. Куугунтукка калсак дагы ошого кубанып, кедейчиликте жашасак дагы ага кубанышыбыз керекпиз. Чыныгы бакыт ошол болуп саналат. Анын бардык эле адамдар ал жашоо менен жашай бере албайт. Анткени бул Кудайга жага турган жашоо. Ыйса Машаяк сууга чөмүлдүрүлүп, суудан чыккан учурда бул менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын деген үн угулган эле. Алдын ала Ыйса Машаяк өлүп кайрадан тириле турган иш жөнүндө көрсөтүлгөн эле. Менин сүйүктүү уулум. Матай 17-бөлүмдө Ыйса Машаяк бийик тоого көтөрүлөт дагы Муса менен Илияс пайгамбар менен чогуу сүйлөшүп жаткан учурда өзүнүн өлө тургандыгы жөнүндө баарлашуу жүргүзүп турган учурда 3 шакирти чогуу жүргөн эле Петир, Жакан, Жакып. Бул менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын, аны уккула деген үн чыгат. Ыйса Машаякка дагы ыраазымын деп айтылган сөздөр элек. Биз Машаяк үчүн кандай азапты башыбыздан өткөрбөйлү, үн чыгарбастан, нааразы болбостон, акырын тил алчак болуу менен аягына чейин барышыбыз керекпиз. Анткени Ыйса Машаякты дагы кордошкондо ал кордоо менен жооп берген эмес. Азап тартканда эч бир коркутпастан, үн чыгарбастан аягына чейин тил алчак болгон эле. Кудайдын эркин аткарыш үчүн. Азап аркылуу куткарылуу иш жүзүндө аткарылгандыктан. Жакшы кабарды таркаткан учурда дагы биздин учурубузда деле көптөгөн кыйынчылыктар пайда болот. Убактыбыз менен курмандык кылышыбыз керекпиз. Кээ бир учурда 1-2 адамга жакшы кабар таркатып, анан чарчап калган учурлар да болот дагы, аны бир аз эс алышым керек деп ойлойм. Бирок чындыгында дагы бир адамга деп аракетти көбүрөөк жумшашыбыз керекпиз. Итебондо жанагы окуя болуп өткөн 126 адам кысылып өлүп калган. Ал жаш өспүрүмдөр дагы жашайбыз деп, жаш уландар, өспүрүмдөр. Бирок куткаруучу группалар ошол замат бара калышты дагы көбүн сактап калышты. Биз дагы руханий жашоодо өлүп бара жаткан, тозокко бара жаткан адамдарды куткарып калышыбыз керекпиз. Алардын денеси гана өлбөстөн жаны дагы тозокко бара жаткандыгын биз жакшы билебиз. Аюу сезим менен карашыбыз керекпиз. Машаяк менен чогуу даңкталышыбыз үчүн азапты дагы башыбыздан өткөрүшүбүз керекпиз. Машаяк менен чогуу даңкталышыбыз үчүн сөзсүз түрдө азапты башыбыздан өткөрө тургандыгыбызды эч качан эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Анткени Машаяк үчүн азап тартуу бул өтө эле керемет, өтө эле улуу иш болуп саналат. Дагы бир жерде ачабыз. 2 Корунтуктарга жазылган 2 кат 4-бөлүмдө ачабыз. 2 Корунтуктар 4-бөлүм 17-18 аяттарды окуйбуз. 17-18 чогуу окуйбуз.
Башыбыздан өткөрүп жаткан убактылуу анча оор эмес кыйынчылыктарыбыз түбөлүктүү, даңкты, эбегейсиз көп жаратат. Анткени биз көрүнгөн нерсе эмес, көрүнбөгөн нерсеге назар салабыз. Көрүнгөн нерсе убактылуу, көрүнбөгөн нерсе болсо түбөлүктүү. Биз башыбыздан өткөрө турган азап бул убактылуу гана. Элчи Павыл жазган кат болуп саналат. Элчи Павылдын жашоосун карап көрүңүздөрчү, канчалаган азапты башынан өткөрдү эле. Аны ташбаранга алып Дамаск шаарына бара жаткан куугунтуктап жүргөн элчи Павыл Дамаск шаарынан баштап элчи Павылды өлтүрөбүз деп жүйүттөр анын артынан ээрчийт дагы, көптөгөн азаптарды башынан өткөрөт дагы, аны шаардын четине чыгарып салышат. Канчалаган азапты башынан өткөргөн. 2-Корунтуктар 11-бөлүмдө айтылат. Көп ал эмгектенген, көп жолу жарадар дагы болгон, көп жолу түрмөгө түшкөн, көп жолу өлүмдөн калган, камчы жеген, 3 жолу таяк менен сабашкан, 5 жолу, бир жолу ташбаранга алышкан, 3 жолу кеме кырсыгына учураган, ачкада, ачкачылыкта, жылаңачтагы калган. Андан кийин туткун катары Римге алынып келинет дагы. 2 жолу сыноо учурунда жакшы кабарды таркаткандыгы үчүн аны башын кесип салышат дагы, жыйынтыгында каза болот. Элчи Павыл башынан канчалаган азаптарды өткөрдү, аны сөз менен жеткире алгыс, бирок ага салыштырмалуу биз башыбыздан өткөрүп жаткан азыркы азап кайгылар, алар убактылуу гана, анча оор эмес кыйынчылыктар. Мен дагы куткарылууга ээ болгондон кийин өз алдымча жакшы кабарды таркатыш үчүн көп эле кыйынчылыктарды башыман өткөрдүм. Канча жолу көз жашымды төктүм, ачка калдым, кайсы жакта уктап, эмне менен тамак жеге азыктанганымды азыр жакшы деле эстей албайм, бирок күтүлбөгөн жерден 60 жыл деген убакыт өтүп кетти. Бул дагы убактылуу. Аз калды, абдан аз калды. Келе турган кечикпестен келет. Биздин көз карашыбыз боюнча узак убакытка созулушу мүмкүн, бирок Кудайдын алдында бул өтө убактылуу гана, өтө кичинекей нерсе, өтө жеңил нерсе деп айтсак болот. Түбөлүктүү даңкка салыштырып көрө турган болсок, азыркы азап, азыркы кыйынчылык бул өтө кичинекей нерсе жана убактылуу. Түбөлүктүү, даңкты, эбегейсиз көп жаратат. Элчи Павыл ушундай сөздөр менен жеткирет. Анткени түбөлүккө саңкталуучу даңк болгондуктан, ошол себептер менен кыйынчылыкты же болбосо кайгыны, азапты кубаныч жүрөктөр менен биз жеңип чыга алабыз. Элчи Павылды карап көрүңүздөрчү, түрмөгө отурганда ал боздоп, кыйкырып, ыйлап отуруп алды беле. Тескерисинче, ал Кудайды даңктап ырдаган учурлары да болду эле. Кудайды даңктап ырдаган эле. Эбегейсиз даңк жараткандыгы үчүн азыр биз кандай кыйынчылыкты башыбыздан өткөрбөйлү, ал кичинекей болобу, чоң болобу, оор болобу, жеңил болобу, анын бардыгын Кудай өзү бизге эсептеп кайтарып берет. Кудайдын астында келгенде сөзсүз түрдө анын бардыгы бизге кайтарылып берилет. 2-Корунтуктар 5-бөлүм 10-аятта ар бирибиз жакшы иш кылабызбы, жаман иш кылабызбы, тиешебизди алышыбыз үчүн Машаяктын сот тактысынын алдына келебиз. Куткарылгандан кийинки жашообуз кандайча болду, ошого жараша биздин өзүбүздүн сыйлыгыбыз болот. 1-Корунтуктар 3-бөлүмдө айтылат, кээ бир адамдар оттун астынан куткарылып кеткендей, өзүн эптеп жанын сактап калат дагы көчөгө чыга калат. Лот сыяктуудай.
Лот сыяктуудай. Содом, Гоморра шаарлары өрттөнүп калган учурда ал эптеп өзүн гана куткарып чыккан, ал уятка калган куткарылуу деп аталат. Ыбрайым менен салыштырууга мүмкүн эмес. Ыбрайым кайсыл жерге барбасын, эмне иш кылбасын, дайыма Кудайга курмандыктарды алып келген дагы Кудайдын батасы ар дайым аны коштоп жүргөн эле. Анан Лоттун көзүнө Содом, Гоморра шаарлары жакшы көрүнөт дагы, анан кийин бирок Кудай аны жөн калтырган эмес. Оттон чыккан куткарылуу сыяктуудай. Мисалы, Ыйса Машаяктын эки жагында кадалган эки кылмышкер, каракчы, алар эч нерсе бир иш кылышкан эмес. Бирок биз куткарылгандан кийин сөзсүз түрдө Машаяк үчүн, Кудай үчүн, анын ырайымы үчүн бир нерсени аткарганга аракет кылышыбыз керекпиз. Сөзсүз эле бир улуу чоң ишти кылуунун кереги жок. Ыйса Машаяктын артынан кандайча ээрчип, кандайча кичинекей иш болсо дагы анын ырайымын актап жашай алам, кандайча өзүмдү ошого арнай алам, ошол азапты башыман өткөрүү болуп саналат. Аян китеби 22-бөлүм 12-аятта жазылат. Мен жакында келем. Ар бир адамга бере турган сыйлыгымды ала келем. Алардын кылган иштерине жараша сыйлыгын берем. Куткарылууну баардыгыбыз бирдей алдык, бирок ала турган сыйлыгыбыз ар башка болот. Машаяктын асына келгенде даңкыбыз дагы ар башка болот. Падышага жакын адам ал башка сыйлык алат. Элчи Павылдын алган сыйлыгы башка, Петрдин алган сыйлыгы башка, Жакандын алган сыйлыгы башка, таш бараңга алынган Стефан, Диакондун алган сыйлыгы башка болот. Байыркы келишимде жашаган Ыбрайым, Дөөт падыша, андан кийин Ышая пайгамбар, көптөгөн пайгамбарлар, көптөгөн ишенген адамдар ала турган сыйлыгы бар, бирок баардыгы бири-биринен айырмаланат. Бир аз эле кайгы түшсө, биз жактырбай калабыз. Капа болуп баштабыз. Азыркы учурда балдарды карасаңыздар, балдар окугусу келбейт. Окуганга караганда ойногонду жакшы көрүшөт. Окуганга караганда итебон кечеге болуп өткөн окуяны жактырышты. Кечирип коюңуздар, бирок убаракерчилик деп ойлошот. Окуган дагы, иштеген дагы, куткарылган адамдар дагы куткарылууга ээ болушту. Ооба, ага рахмат айтышат, ага ыраазы болушат. Бирок өз айкаш-чыгачыңды алып, менин артынан ээрчи деген сөздү алар кабыл алышкысы келбейт. Менин акыбалым азыр башка деп ар кандай шылтоолорду табышат дагы, азапты кабыл алгылары келбейт. Ошол себептер менен убактылуу бир аз болгон кайгыны, кыйынчылыкты башыбыздан өткөрө турган болсок, анын баардыгы даңк менен байланыш болот. Анткени көзгө көрүнгөн нерсе ал убактылуу, көрүнбөгөн нерсе түбөлүк. Көзгө көрүнгөн нерселер, денеге байланыш болгон материалдык нерселер, шаан шөкөттү өтө кооз нерселерге биз умтулбайбыз, ал үчүн жашабайбыз. Мисал үчүн бир жакшы сүрөт, картина көрө турган болсоңуздар, ошого көз артасыздарбы? Же болбосо жакшы жетишкендикке жетишкен адамды көрсөңүздөр, мейли адам бай болсун, бийликке ээ болсун, же болбосо канчалык адам бай болгон сайын ал куткарылуудан алыстаган болот. Биз бай болбогонубузга ыраазы болушубуз керекпиз. Бай адам дагы анын жаны жакыр болгондо, кедей болгондо гана куткарылууга ээ боло алат. Мен дагы көптөгөн бай адамдарга жакшы кабар таркатканмын, бирок өтө кыйын. Биз көрүнбөгөн нерсеге үмүттөнүп жатсак, анда чыдамдуу болушубуз керекпиз. Анткени көзгө көрүнгөн нерсенин баардыгы убактылуу, бир аз убакытка өткөндөн кийин анын баардыгы жок болуп кетет. Жок болуп кете турган
күнгө убакыт өтө аз калды. Биздин оюбуз боюнча дүйнө мындан дагы жакшырат, өзгөрөт деп ойлойбуз, бирок тескерисинче өтө коркунучтуу нерселер, окуялар болуп өтөт. Ошондуктан үмүтүбүздү бул дүйнөгө таштабашыбыз керекпиз, бул дүйнөгө берилбешибиз керекпиз. Ошондуктан үмүтсүз жашаган адамдар көптөгөн ыкмаларды колдонушат дагы, колдон келишинче ичип жейли, анткени эртең баары бир өлөбүз деп жашашат. Биз үмүт үчүн куткарылган адамдарбыз. Билесиздер да, Римдиктерге жазылган кат 8 бөлүмдү ачабыз. Римдиктерге жазылган кат 8 бөлүм 24 аят. Римдиктерге 8 бөлүм 24-25 аяттарды бардыгыбыз чогуу окуйбуз. Анткени биз үмүт менен куткарылдык. Бирок үмүттөнгөн нерсебизди көрүп турсак, үмүтүбүз үмүт болуудан калат. Үмүттөнгөн нерсесин көргөн адам эмнеге үмүттөнмөк эле? Эгерде биз көрүнбөгөн нерсеге үмүттөнүп жатсак, анда чыдамдуулук менен күтөбүз. Үмүт менен куткарылдык. Кудай бизди куткарып алганынын максаты бул дүйнөдө убактылуу жаша, убактылуу үмүттөн деп куткарып алган жок. Адамды бул дүйнөгө калтырганынын себеби куткарылбаган адамдарга куткарылуу сөзүн айт деп мүмкүнчүлүк бериш үчүн, тил алчак болуп жашашыбыз үчүн, моюн сунууга үйрөнүшүбүз үчүн, убактылуу башыбыздан өткөрө турган кыйынчылыктар аркылуу баш ийүүгө үйрөнүш үчүн калтырган. Үмүтү жок адам өлгөн болсо, өлгөндө адамдар кайгырат, ыйлашат, аны жоктоп ыйлашат. Өлүм менен бардыгы бүтүп калса жакшы, бирок мени кечирип коюңуздар. Кээ бир адамдар өлгөндөн кийин өлгөн адамды эстеп жакшы жерге барсын деп айтып койсо, ал үчүн көп нерселерди арнап койсо, жакшы жерге барып калабы? Эгерде биз көрүнбөгөн нерсеге үмүттөнүп жатсак, анда чыдамдуулук менен күтөбүз. Ишеним деген нерсе эмне? Ишеним бул үмүттөнүп күтүп жаткан нерсенин ишке ашырылуусу. Көрүнбөгөн Кудайга дагы ишенебиз. Көрүнбөгөн Ыйса Машаяктын Акачка кадалганына дагы ишенебиз. Сөз аркылуу, ыйык рух аркылуу ишендик. Бейишти дагы биз көзүбүз менен көргөн эмеспиз, бирок чынында асман падышачылык бар экендигине ишенебиз. Бирок бейиш бар. Бул дүйнөнүн бир нерсеси менен дагы бейишти салыштырууга мүмкүн эмес. Ошол бейишке бара турган бизде үмүт бар. Сурап көрөйүнчү. Өлгөндөн коркосуздарбы? Силер куткарылган адамдар. Өлүмдөн коркосуздарбы же жокпу? Коркосуздарбы же? Денебиз өлгөнү, албетте ал кайгы, коркунуч пайда болушу мүмкүн, бирок ал түбөлүк даңкка ээ боло турган жол болуп саналат. Бир аз бул дүйнөдө болгон азаптан котулуп, түбөлүк даңкка ээ боло турган жол Забур 115 бөлүмдө айтылат. Теңирдин көз алдында ыйыктарынын өлүмү кымбат. Аян китеби 14 бөлүмдө Теңирге таандык болуп өлгөндөр бактылуу. Анткени алар өздөрүнүн иштеринен эс алышат. Машаякчы, куткарылган адам өлө турган болсо, ал даңк үчүн өлгөн болот. Бул дүйнөдөн кайрадан ал адамды жолуктура албагандыгыбыз үчүн албетте кайгырабыз, ыйлайбыз. Бирок ал өлгөн адам Теңир менен чогуу асманда бизди күтүп турат. Батыраак бул жака кел деп бизди чакырат. Биз аткара турган иш бар болгондуктан Кудай бизди бул дүйнөгө калтырып жатканы.
Эгерде биз көрүнбөгөн нерсеге үмүттөнүп жатсак, анда чыдамдуулук менен күтөбүз. Эмне үчүн чыдамдуу болушубуз керекпиз? Жакып 5-бөлүмдө айтылат, чыдамдуулук менен күткүлө. Анткени Теңирдин келер убактысы жакындап калды. Ыйса Машаяк келгенде татыктуу адамдар катары келишибиз үчүн азыр аракет кылышыбыз керекпиз, умтулушубуз керекпиз. Элчи Павыл айткандай, азыр силер башыңардан өткөрүп жаткан бул дүйнөдөгү азаптар, кыйынчылыктар ал эч нерсе эмес. Анткени алардын баардыгы убактылуу гана. Түбөлүктү даңк менен салыштырып көргөндө ал эч нерсе эмес. Мисалы үчүн сиздин астыңыздарда чексиз аягы жок деңиз бар деп элестетели. Ошол деңиздин ичинен бир моллюсканы таап алдыңыздар. Ошол деңиз менен кичинекей моллюсканы салыштырып көрүүгө мүмкүнбү? Мисалы үчүн кичинекей моллюска кооз болгон таап алсак деле, ал эч нерсе эмес. Түбөлүк бейиш дагы ал 100 жыл, 1000 жыл, 10 000 жылдык эмес. Түбөлүк Кудай менен чогуу, же Кудай бизге жалган айтабы? Бейиш эле болбостон тозок дагы бар. Тозок дагы түбөлүк. Тозокто дагы адам же өлө албайт, же аяктан чыга да албайт. Кайгы, азапты түбөлүккө башынан өткөрүүчү жер. Эфестиктерге жазылган кат 1-бөлүм 3-аятты чогуу ачабыз. Эфестиктерге жазылган кат 1-бөлүм 3-аят. Эфестиктер 1-бөлүм 3-аят. Бизге Машаяк аркылуу асмандагы ар кандай рухий баталарды берген Теңирибиз Ыйса Машаяктын Кудайы жана Атасы макталсын. Макталсын. Эфестиктер китебинде жазылат, макталсын деген сөз. Биз мактоолорду кимге арнайбыз? Теңирибиз Ыйса Машаяк арнайбыз. Атабызга арнайбыз бардык даңктоону, бардык мактоону. Асмандагы ар кандай рухий баталарды берген Теңирибизди мактайбыз. Ал макталсын, даңкталсын. 1 Петр 1-бөлүм 3-4 аяттарда Ыйса Машаяктын өлүмү жана тирилүүсү аркылуу бизди жогорудан төрөлтүү дагы чирибей турган үмүткө ээ кылдырды. Асманда силер үчүн сактап койгон түбөлүк мурасты бериш үчүн. Бул дүйнөдө болгон нерсенин баардыгы убактылуу чирип жок болуп кетчү нерселер. Ал эми Кудай бизге даярдап берген асманда сакталган, чирибей турган, түбөлүккө сактала турган мурас. Ошого ээ болушубуз үчүн биз куткарылууга ээ болдук. Ошону каалайсыздарбы? Бир өтө бай ата-эне бар. Бай ата-эненин балдары бар. Балдар эмне деп ойлошот? Ата-энебиз өлгөндөн кийин, атам өлгөндөн кийин бардык байлыгын бизге бөлүштүрүп берет деп, балдары кимиси көбүрөөк алсак экен деп бири-бири менен урушушат, мушташышат. Антип ата-энесинин байлыгын тартып алган күндө деле канчалык узак жашамак эле. Биздин атабыз асманда биз үчүн даярдап койгон түбөлүк мурас, чирибес, түбөлүккө сакталган мурас, үмүт биз үчүн сактап койгон. Эфестиктер ошол эле жерде 1-бөлүм 20-аятты окуйбуз. Кудай Машаякты өлгөндөрдүн арасынан тирилтип, асманда өзүнүн оң жагына отургузганда, ошол эле күч Машаяктын ичинде аракеттенген. Кудайдын керемет күчү Ыйса Машаяктын ичинде иштеген. Ыйса Машаяк биздин адамдын денесинде бул дүйнөгө келген, айкаш-чыгачка кадалган. Бирок Машаякты өлгөндөрдүн арасынан тирилтип, өлгөн учурунда ал адам сыяктуу алсыз болуп өлгөн. Бирок тирилгенде
Аны Кудай өзүнүн күчү менен тирилтти дагы асмандагы өзүнүн оң жагына отургузду. Эң эле даңктуу жер Кудайдын оң жагы. Ошол жакка отургузду. Ыйса Машаяк бизди куткарып алгандан кийин эми ошол орунду бизге даярдап турат. Билесиздерби? Экинчи бөлүм, Эфестиктерге экинчи бөлүм. 5-6 аяттарды окуйбуз. Кылмыштарыбыздын айынан өлгөн бизди да Машаяк менен бирге тирилтти. Ырайымдын негизинде куткарылдыңар. Бизди Машаяк менен бирге тирилтип, Машаяк Ыйса аркылуу асманга отургузду. Машаяк менен бирге тирилтти. Машаяк менен бирге эми бизди асманга отургузду. Чогуу. Биз дагы Кудайдын оң жагына отургузду. Даңктуу орунга. Ыйса Машаяк менен чогуу ошол даңктуу жерге орунга ээ болобуз. Аян 3 бөлүм 21 аятта айтылат. Жеңип чыккан адам. Жеңип, андан кийин атамдын тактысына отурганымда эле жеңип чыккан адамды дагы ошол тактыма отургузам. Ыйса Машаяк дагы Кудайдын оң жагына отурган эле. Эми жеңип чыккан адамды дагы Ыйса өзүмдүн жаныма отургузам деп айткан. Биз аны жакшы түшүнө албайбыз азыр. Үмүтсүз жашаган адам өзү каалагандай жашай берет. Ал эми үмүттүү бар адам кандай кыйынчылык болбосун, кандай коркунуч болбосун, кандай кайгы болбосун, биздин үмүтүбүз Ыйса Машаякка. Ошол үмүттү бизге бергиси келет. Даңктуу үмүткө ээ болушубуз үчүн Кудай асманда бардыгын бизге даярдап койгон. Ошол тактыны бизге бергиси келет Кудай. Лука жазган жакшы кабар 12 бөлүмдү чогуу ачабыз. Лука жазган жакшы кабар 12 бөлүм 32 аят. Лука жазган жакшы кабар 12 бөлүм 32 аят. Кичинекей үйүр коркпо, анткени атаңар силерге падышачылыкты бергиси келет. Ыйса Машаяк айтат, кичинекей үйүр коркпо, анткени атаңар силерге падышачылыкты бергиси келет. Ыйса Машаяктын убагында Ыйсаны куугунтукка алган адамдар, анын шакирттерин, ишенген адамдарды да куугунтукка алышкан. Азыр дагы биз Ыйсага ишенгендигибиз үчүн кээ бир учурда бизге сөгүш сөздөр айтылышы мүмкүн, жумуштан кубаланып кетишибиз мүмкүн, кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрүшүбүз мүмкүн. Коркунуч кандайдыр бир иштер болушу мүмкүн. Ошондойбу силерде же андай эмеспи? Кичинекей үйүр коркпо. Куткарылган адамдарды айтат кичинекей үйүр деп. Анткени тар дарбаза менен бара жаткан адамдардын саны аз. Теңир чын эле куткарыла тургандар аз болобу деп сураганда Ыйса эмне деп айтат? Тар эшиктен кирүүгө аракеттенгиле. Чын эле ошол тар эшиктен кирген адамдардын саны өтө аз. Өтө аз, канча сан экендигин биз билбейбиз. Бирок канча көп болгондо деле Кудай
алардын көпчүлүгүнө нааразы болду. Ошондуктан алар чөлдө өлүп жок болушат. Израиль эли чөлдө жашап жаткан учурда Кудайга нааразы болуп жашашкан. Анан Канаан жергесине ал адамдар киришкен эмес. Кудай көпчүлүккө нааразы болду. Бул дүйнөдө деле көптөгөн адамдар бар. Көпчүлүк адам бир чечим чыгарса элдин баары да ошол туура деп эсептешет. Чындыгында көпчүлүк бул акылсыз жана сабатсыз болуп саналат. Мисал үчүн революция көтөрүлүш болуп өткөндө элдин баары чогуу көтөрүлүшкө чыгат. Ой, сиз эмне көтөрүлүшкө чыктыңыз десе, билбейм, элдер чыгып атса мен деле кошо чыктым деп айтат. Башка адамдар кылып аткандыктан ал адам дагы көпчүлүктүн аркасынан ээрчип кетет. Ошол себептер менен көпчүлүк бул акылсыз деп айтылат. Башка адамдар кандай болгон күндө дагы мен Кудайдын аскери катары жашашым керек. Башка адамдарга көңүл бурбай эле мен Кудайдын артынан ээрчиген адам болушум керек. Коркпогула, анткени атаңар силерге падышачылыкты бергиси келет. Биздин атабыз падышачылыкты бериш үчүн бизди куткарып алган. Периштелер дагы. Менин үйүм тиги асман падышачылыкта. Периштелер дагы мени чакырып жатат. Батыраак бул жака кел. Мен бул дүйнөдө калууну каалабайм деген даңктуу ырында ырдалат. Бизге чейин жашаган, ишенген адамдар да бизди батыраак кел деп чакырат. Бул жер ушунчалык керемет, билесиңби, ошондуктан батыраак кел дейт. Бирок адамдар аны билбегендиктен бул дүйнөгө үмүттөнүп жашашат. Бул дүйнөдө узак жашайбыз деп ойлошот. Мен дагы ойлойм, эгерде куткарылган адамдын иши бүтсө, анда батыраак асман падышачылыкка кете бергени жакшы. Куткарылган адамдардын ичинен дагы кечирип коюңуздар, бирок кыла турган ишиңер жок болсо, анда батыраак асман падышачылыкка кеткенибиз жакшы. Анткени Кудай бизди куткарып алганынын максаты бар да, эмне үчүн бизди бул дүйнөгө калтырды? Ошол жөнүндө дагы ойлонуп көрүшүбүз керекпиз. Титке жазылган кат 3-бөлүмдү ачабыз. Титке жазылган кат 3-бөлүм 6-аят. Титке жазылган кат 3-бөлүм 7-аятты окуйбуз. Кудай ал ыйык рухту куткаруучубуз Ыйса Машаяк аркылуу үстүбүзгө мол төктү. 6-аяттан баштап окуйт экенбиз. Биз Кудайдын ырайымынын негизинде акталып, үмүтүбүзгө ылайык түбөлүк өмүрдүн мураскорлору болуп калышыбыз үчүн куткарылып, акталып, үмүтүбүзгө ылайык түбөлүк өмүрдүн мураскорлору болуп калышыбыз үчүн. Түбөлүк өмүрдүн мураскорлору болушубуз үчүн. Биз Кудайдын мураскорлору болдук. Кудайдын рухи баардык баталарына ээ боло турган мураскорлор болдук. Жакан жазган жакшы кабар 14-бөлүмдү дагы чогуу ачабыз. Жакан жазган жакшы кабар 14-бөлүм 1-аяттан баштап окуйбуз, 3-аятка чейин. Жакан жазган жакшы кабар 14-бөлүм 1-аяттан 3-аятка чейин окуйбуз. Кайгырбагыла, Кудайга жана мага ишенгиле. Атамдын үйүндө орун көп. Эгерде андай болбосо, мен силерге айтмакмын. Мен силерге орун даярдаганы бара жатам. Барып, силерге орун даярдап койгондон кийин кайтып келем да, мен болгон жерде силер да болууңар үчүн силерди жаныма алып кетем. Ыйса Машаяк өзүнүн шакирттерине кайрадан мен жакында силерден кетем деп кайталап айткандыктан, шакирттери эми корко башташты, ойлоно башташты, капалана
капалана боло башташты. Эми биздин устатыбыз кетип калса биз эмне кылабыз дегенде Ыйса аларды сооротуу сөздөрү менен айтат: кайгырбагыла, Кудайга жана мага ишенгиле, Кудайдын убадасына ишенгиле. Атамдын үйүндө орун көп. Атабыздын үйүндө орун көп, өтө көп. Андай болбосо мен силерге айтмакмын. Шакирттери Ыйсанын артынан 3,5 жыл бою канча деген көп нерселерге ээ болушту эле. Кээ бир учурда тамактанганга дагы убактысы жок. Алар Ыйса менен чогуу кызмат кылышкан. Анын аркасынан таалыкпастан ээрчип жүрүшкөн. Ачка калган учурда эгин талаасынан барып ошол эгин менен дагы тамактанышкан учурлары бар эле. Бирок Ыйса Машаяк алар менен чогуу болгондо ушунчалык алар бекем турушту эле эми алар кете тургандыгын билип кайгыра башташат. Кайгырбагыла, Кудайга жана мага ишенгиле дейт. Атамдын үйүндө орун көп. Эгерде андай болбосо мен силерге айтмакмын. Атамдын үйүндө орун жок болсо анда орун жок деп айтмакмын. Ыйса Машаяк бул дүйнөдө анын баш коерго жери дагы жок эле. Мен силерге орун даярдаганы бара жатам. Барып силерге орун даярдап койгондон кийин кайтып келем да силер дагы мени менен болушуңар үчүн силерди жаныма алып кетем. Асман падышачылыкта болгон нерсенин баардыгын даярдап коюп силерди алып кетиш үчүн келем дейт. Ыйса келе турган убакытка өтө аз калды. Биз дагы Энохко окшоп топонсуу болгонго чейин Энохту асманга алып кеткендей, от менен сот болгонго чейин Кудай бизди өзүнө алып кетет. Азыр биздин коңшу мамлекетибиз, биздин коңшулаш мамлекет ракетаны күн сайын учуруп, өз күчтөрүн көрсөтүп жаткан учуру согуштар болуп аткандыгын биз жакшы билебиз. Ыйык жазууда дагы дүйнөнүн акыры кандайча болуп бүтөт, анын баардыгы сценарий жазылган. Аны биз жакшы билебиз. Бирок биз куткарылган адамдар тирүү кезибизде, же болбосо биз дүйнө жүзүнө жакшы кабар таркатып жаткан учурубузда душмандар дагы бизди басып албайт. Бул акылынан ажырап калган адам ал. Биздин коңшулаш мамлекет, экөөбүз эки эл бир эл го. Ынтымакта жашаса болот эле го. Президент менен кол коюлган учурда ооба ынтымакта жашайбыз, бир эл болуп жашайбыз деп коюп, анан кийин өзүнүн оозу менен айтып коет дагы, анан кийин кылган иштерин карасаңыз эмне кылып атат. Бир күндө 25 жолудан аргандай иштерди акылынан ажырап калган акылсыз адам ал. Бирок Кудай Кореяда адил адамдардын саны канчалаган көп. Содом Гоморра шаарларында 10 адил адам жок болгондугу үчүн ал шаар талкаланган. Биз азыр Кореяда канчалаган адил адамдар көп. Ошондуктан биз ошол ишти аткарып жаткандыктан эч кайгырбай эле койсоңуздар болот. Мен ишенүү менен айта алам, Кудай ал нерсеге жол бербейт. Согуш болобу же башка нерсе болобу. Албетте саясатчылар дагы жакшы иш алып барыш керек. Ал үчүн еврейлерге жазылган кат 13-бөлүм 14-аятты дагы чогуу ачабыз. Бир-эки жерди дагы ача кетебиз. Еврейлерге 13-бөлүм 14-аят. Чогуу окуйбуз. Анткени биздин бул жерде туруктуу шаарыбыз жок. Келечектегини эңсеп жатабыз. Биз бул дүйнөдө түбөлүк жашай турган шаар дагы жер жок. Бул дүйнөдө үйү жок адамдар өтө көп кайгырышат. Азыркы күндө
Үйлөрдүн баасы өтө көтөрүлгөндөн көтөрүлүп келе жатат. Проценттери дагы көтөрүлүп, анан жаңы үйгө барайын десе, кантип кутулабыз деп дагы ойлонушат. Бирок кайгырбагыла, бир аз убакыт өткөндөн кийин биз түбөлүк үйүбүзгө кетебиз. Биз бул дүйнөдө жашай турган туруктуу үйүбүз дагы жок. Чоң үй болобу, кичинекей үй болобу. Бир аз убакыт өткөндөн кийин өз үйүбүзгө, Кудай даярдап койгон үйгө кетебиз. Ибрейлерге 11-бөлүм 13-аят. Ибрейлерге 11-бөлүм 13-аят. Булардын баары ишенип жүрүп өлүшкөн, убадаланганды алышкан эмес, бирок аны алыстан гана көрүп кубанышкан. Алар өздөрүн бул дүйнөдө келгинбиз жана жолоочубуз деп эсептешкен. Алардын бул айтканы чыныгы мекенин эңсеп жүргөндүктөрүн билдирет. Өздөрүнүн чыккан жерин өз мекенибиз деп эсептешсе, анда ал жерге кайтууга убакыт табышмак. Бирок алар андан жакшысына, башкача айтканда асмандагыга умтулушкан. Ошондуктан Кудай алардын Кудайымын деп дегенден уялбайт. Кудай алар үчүн шаар даярдап койгон. Байыркы келишимде ишеним жолунда жашаган адамдарга Кудай өз убадасын берген. Убадаланганды алышкан эмес, бирок алыстан гана көрүп кубанышкан. Кудайдын бере турган убадасына умтулушкан. Канаан жергесин көрүп кубанышкан эмес. Жаңы жер, жаңы асман. Алардын бул дүйнөдө келгин жана жолоочу деп өздөрүн эсептешкен. Анткени биздин мекенибиз тетиги асманда. Биздин азыр 2 жарандыгыбыз бар. Кореяда төрөлгөн адам Кореянын жараны болот. Жогорудан төрөлгөн адам каяктын жараны болот? Бейиштин жараны болот. Бизде азыр виза дагы бар колубузда. Иммиграция иши бөлүнгөн, эми дата гана белгисиз. Самолетко отуруп барбайбыз, жөн эле асманга көтөрүлүп кете турган күн келет. Анткени биз бул дүйнөдө келгинбиз. Келгиндин бара турган өзүнүн мекени, же болбосо бара турган шаары бар. Түндүк Кореяда жашаган адамдар өз жерине кайткысы келет. Кайткан күндө деле аяктан эмнеге жакшы жашоого ээ болушмак эле. Мурунку биздин мекенибиз болгон жерлер деле азыр бардыгы иштетилип кеткен. Мен деле мекеним азыр ошол жер шаарга барсам эч нерсе жок. Дагы жакшы ал жакта жыйын бар. Жыйын бар үчүн өз мекениме барам. Бирок биздин чыныгы мекенибиз асманда. Асман падышачылыгы. Кудай биз үчүн шаар даярдап койгон. Жаңы жер, жаңы асман. Ошондуктан кайгыруунун да кереги жок. Анткени бир аз убакыт өткөндөн кийин бардыгыбыз өз мекенибизге кайтабыз. Забурда 38-бөлүмдө Дөөт падыша айтат: "Сенин жолоочуңмун, келгинмин" дейт, өз жөнүндө айтат. Кедей адамдар жакшы мейманканага бара албастан кичинекей бир үйлөргө барып жашашат. Мен деле мурун ошентип ойлочумун. Бир күн эң эле арзан мейманканада жөнү жалаң эле адамдар барат деп ойлочумун, бирок биз дагы бул дүйнөдө жашай турган адамдар эмеспиз. Биз өзүбүздүн мекенибизге умтулган адамдарбыз. Филиппиликтер 3-бөлүм 20-аятта дагы айтылат: "Биздин мекенибиз асманда. Теңирибиз Ыйса Машаякты күтүп жатабыз." Биздин мекенибиз асманда. Ал жактан биздин куткаруучубуз болгон Машаякты күтүп жатабыз. Өзүнүн даңкынан ажыраган биздин денебизди өзгөртөт дагы өзүнүн даңктуу денесиндей кылат. Жаңы асманды жана жаңы жерди көрдүм деп айтылат.
Мурункунун баардыгы өтүп кетти. Кудай баардыгыбыздын көз жашыбызды аарчыйт. Ал жакта өлүм дагы, оору дагы жок. Мурункунун баардыгы өтүп кеткен. Жаңы жер, жаңы асман, канчалаган керемет жер деп ойлойсуздар. Ал жакта оорукана дагы жок, мошенниктер дагы жок, алдамчылар дагы жок, уурулар дагы жок, полиция дагы жок, милиция да жок. Күнөө жок болгондуктан албетте милиция да жок. Жаман бир дагы нерсе жок. Анткени бизди куткарып алган теңирибиз менен чогуу түбөлүккө жашай турган жер. Кудай дагы бизди чыдамсыздык менен күтүп турган учуру. Ошондуктан биз бул дүйнөдө жашайбыз, бирок жүрөгүбүз теги бийик, күн сайын үмүтүбүз менен умтулабыз. Бүркүт өзүнүн канаттарын жайып асманга учуп жөнөгөндөй биз дагы асманга умтулабыз. Самолетко отуруп өйдө көтөрүлгөн сайын жерди карасаңыздар, жер көрүнбөй эле калат. Кичинекей эле үйлөр, кичинекей эле машиналар болуп көрүнүп калат. Чоң. Биз дагы канчалык ыйсага, теңирге умтулган болсок, биздин көзүбүзгө бул дүйнөнүкү көрүнбөй калат. Кудай бул дүйнөнү кандай караган болсо, биз дагы бул дүйнөнүкүнөн баш тартып, Кудайдын биз үчүн даярдап койгон түбөлүк даңкты ойлообуз менен, ой жүгүртүүбүз менен жашай турган болсок, бул дүйнөнүн баардыгы эч нерсе эмес болуп калат, маанисиз болуп калат. Ишенесиздерби ошого? Ошол күнгө чейин чыдамдуу бололу, баардыгыбыз аракеттенип жашайлы, чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, бизди куткарып алып, өз балдарыңыз кылып, түбөлүктүү бейиш, түбөлүктүү даңкка ээ болушубуз үчүн, мүмкүнчүлүк бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Чирибей турган, түбөлүккө сактала турган батаны, түбөлүк үмүттү бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Мындан аркы жашообузда сиздин татыктуу балдарыңыз катары, үмүттөнгөн адамдар катары, бул дүйнөнүн убаракерчилиги, убактылуу нерселер үчүн эмес, бир гана сиздин эркиңизди аткарып жашаганга жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.